Саламатсыңар жолдоштор. Бүгүн 29 май 2024 жыл Кыргызстан Бишкек. ВАЗ 21099 машинесинин электричествосын реставрация кылгам. Ошону көрсөтөйүн дедим сиздерге. Бул жерде мына бул проводдордун баары негизи өзүнүкү, заводской, эски. Муну мен баягы жасаганда өзүнүн момундай схемасы бар. Ушунун баарын изилдеп чыккам. Жана бүт эски баягы нерселерин алып, лишний проводдордун баарын жоготуп, анан мондай шпаргалкаларды жасап бул машинеге кайсы жерге кайсыл кетет, мисалы могу жака сигналга кетет, жана ошондой эле мына катушкага кеткен нерселерин ушундайын ар бирин жазып алып туруп анан кошуп чыккам. Бул жерде катушка жаңы, бул проводдор дагы свечнойлорду жаңырткам, свечаларды жаңырткам. Могул топливный насосту бул эскиси. Мунун ордуна мына жаңы мунун ичинде турат. Бул фольга менен каптап койгом, бирок ичи биягы болсо пенопласт. Бул баягы жайында ысыбасын деген нерсе менен жасалган. Ушундан кийин бул жайкы проблемалар чечилет бул машиненики. Так. Эми бул жерде болсо диагностический мондай дагы өзүнүн заводдон чыккан ушундай нерселери бар. Муну мен алып салгам. Мунусу жок деле иштейт. Так, просто эле баягы карбюраторду регулировка кылып койсуң жакшысынакай кылып. Вот. Анан ошо менен машинени оталдырдым. Анан дагы монтажный блогу. Мына өзүнүкү таза эле эскирип, мына кебетеси момдолуп калган. Муну менен уже машина оталган эмес. Жаңы монтажный блок жасалган. Вот. Анан бул нерселерди мен бүт могул проводкалардын баарын момундай контролька менен прозвонка кылгам. Бул аябай жардам тиет, ушундай керек. Анан бул монтажный блогубуз, бул үстүнө капкагы жабылат. Мындайынан анан обязательно момундай пленка менен муну жаап коем бул четиненчи. Анткени бул жерден ошо суу тиет. Ошондо мына момундай мен силерге көрсөткөндөй монтажный блок көбүрөөк кетет. А так мына бул 2 жылдан бери жабылып турат ушинтип. Состояниясы сопсуун. Анан негизи бул машинеде не только баягы электричество, биякта полный мотору капиталка болгон, коробкасы. Так, анын баарын жасагам өзүм. Бирок бүгүнкү ролик ушул электричество боюнча. Мына бул жерде мына ушундай кылып жасалып, машина азыр жакшы иштеп оталып келет. Эми мына бүгүнкү айтар нерсем ошол. Эгер кимге кызыктуу болсо, силер деле ушундай кылып колдонсоңор болот. Так, ийгиликтүү болгула, сак саламатта көрүшкөнчө.